бизнес өкілдері отырышат екен. Бұл біз үшін, біздің университет үшін, біздің студенттер үшін. Ош технологиялық университетінде ишкердүүлүк күнүнө карата бизнестеги инновациялар жана стартаптарды өнүктүрүү аталышындагы тегерек стол өттү. Иш-чараны Оштунун ректору профессор Жамбулат Турсунбаев ачып, ишкердик менен инновацияны бириктирүүнүн маанисин белгиледи. Кафедра башчысы профессор Кедейбаева студенттерди бизнеске тартуу жана стартаптар аркылуу практикалык көндүмдөрдү өнүктүрүүнүн зарылдыгын айтты. Студенттерди болушунча, колдон келишинче, биздин күчүбүз жеткен жерге чейин студенттерди биз ушундай проекттерге, бизнес проекттерге тартканга аракет кылып атабыз. Бизнес проект дегенде биз бир гана экономика багытын элестетпешибиз керек. Себеби дегенде жанагы айтылгандай, башка инженердик адистиктер да өзүнүн проекттерин бизнес менен аралаштырып, ошол университетибизге өзүнө, жеке өзүнө дагы акча каражатын табуунун үстүнөн иштеш керек деген багыт менен иштеп атабыз. Ош технология университетинин бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасы тарабынан инновациялар жана стартаптарды өнүктүрүү боюнча тегерек стол өткөрүлүп жатат. Бул тегерек столдун негизги максаты министрликтин талабына ылайык бүгүнкү күндө студенттердин бизнес идеяларын ишке ашыруу максатында жана өнөктөштөр менен бирге аны улантып кетип, кийин өздөрүнүн ушундай бизнес структураларда иштеп калуусуна шарт түзүү максатында биз атайын конокторду чакырганбыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүүдө бир гана бул теориялык жактан билим алып эле студенттерибизди койбостон, алар ошол айкалыштырып окуп жаткан мезгилде эле өздөрүнүн бизнестерин өнүктүрүүгө шарт түзүп берүү максат болду бүгүнкү. Ош технологиялык университет тарабынан уюштуруп жаткан тегерек столдун темасы аябай актуалдуу. Чындыгында биздин өлкө, биздин экономика азыркы учурда аябай инновацияга, стартаптарга, кичи орто бизнестердин мындайча айтканда өнүгүүсүнө аябай муктаж. Өзүңүздөр билип тургандай, өзүңүздөр көрүп тургандай, технология күн сайын, секунд сайын өсүп атат, өнүгүп атат да. 3 жыл, 4 жыл мурун эсибизге келбеген искусственный интеллект азыркы учурда жашообуздун бир бөлүгү болуп калды. Ушул учурларда мен ойлойм, буга окшогон тегерек столдордун жана университеттердин иш берүүчүлөр менен, жумушчулар менен, бизнес менен чогулуп, кандай вызовтар бар, буга кандай жаңылыктарды киргизсек болот, стартаптарды кантип колдосок болот деген бул аябай актуалдуу тема. Мен ойлойм, тегерек столдун негизинде бүгүн жакшы бир сунуштар чыгат. Жана университеттер менен иш берүүчүлөрдүн ортосундагы, университет менен бизнестин ортосундагы ажырымдар барган сайын мындайча айтканда кичээрип, бизнес илим чөйрөсү менен университеттер менен жакшылашат деген ниеттебиз. Ошондой эле проректорлор Улукбек Мамытов жана Нурлан Танаков билим берүү бизнес чөйрөсүнүн кызматташтыгы тууралуу ойлорун бөлүштү. Жалпы жонунан иш берүүчүлөр менен кеңири темада талкуун өткөрдүк. Ал эми бүгүн дагы мынакей бизнести башкаруу жана социалдык иштер кафедрасынын жетектөөсү менен бүгүн дагы мына ушул маселе боюнча болуп жатат. Бул биз университеттер үчүн чоң маселе жана актуалдуу деп эсептейбиз. Ошондуктан биз ошого карата мега чейинки спикерлер айтып өткөндөй ушул ажырымды бизнес менен, иш берүүчүлөр менен университеттеги студенттердин ортосундагы ажырымды азайтуунун жолунда иштеп жатабыз. Иш-чарага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ишкерлер, бизнес ассоциацияларынын мүчөлөрү жана жаштар уюмдары катышып, студенттер менен тажрыйба алмашты. Стартаптарды өнүктүрүү, инновациялык идеяларды ишке ашыруу жолдору талкууланып, жыйынтыгында резолюция кабыл алынды.